Саламатсыңарбы кымбаттуу абитуриенттер? Силерди бүгүнкү келгиле экзаменге даярданалы деген биринчи сабак менен тааныштырайын. Бардык абитуриенттерди алдыңардагы боло турган мамлекеттик экзаменди ийгиликтүү аяктап, ар бир абитуриенттер өзүңөрдүн каалаган кесибиңердин ээси болуп, Кыргызстанды өнүктүрүүчү билимдүү, илимдүү инсандардан болушуңарга мен тилектешмин. Эгерде силер биология сабагы боюнча экзаменди дайынданып алсаңар, даяр же болбосо тандап алсаңар, мына ушул биология сабагындагы экзамендерге кандай тартипте дайынданыш керек боюнча мен бүгүн силерге кыскача түшүндүрүп берейин. Андан биз бүгүнкү биринчи сабагыбызда биринчи белеттин биринчи суроосу боюнча таанышабыз. Же болбосо биринчи белеттин биринчи суроосу мейоз процессиндеги хромосомдордун кыймыл аракеттери жана жыныссыз көбөйүү. Анда ушул мейозго өтөөрдөн мурун мен силерди эң биринчи көбөйүү деген эмне эсиңерге салып коеюн. Көбөйүү бул организмдердин өзүнө окшоштуу пайда кылуу жөндөмдүүлүгүн биз көбөйүү деп айтабыз. Мисал үчүн, көбөйүү бул клеткаларда да жүрөт. Мисал үчүн, бир клетка бөлүнүү аркылуу эки клетканы пайда кылса, ал эми организмдер өзүнө окшош дагы бир организмди пайда кылыш үчүн ал организмдин көбөйүүсү эки формада болот экен. Бул жыныссыз көбөйүү жана жыныстык көбөйүү формасы. Силер көрүп тургандай, бул жыныссыз көбөйүүдө полипгидра, экөө тең эле полипгидрага мисал болуп турат. Мисал үчүн полипгидра биринчи жыныссыз көбөйүүдө бүчүрлөнүү аркылуу көбөйөт экен, ал эми жыныстык көбөйүүдө болсо жыныстык клеткалардын катышуусу аркылуу көбөйөт экен. Мына ушул көбөйүү бардык тирүү организмдер бул көбөйүүгө жөндөмдүү. Мисал үчүн, адам да көбөйүүгө жөндөмдүү, жаныбарлар да көбөйүүгө жөндөмдүү, жогорку түзүлүштүү өсүмдүктөр, козу карындар, бир клеткалуу тирүү организмдер же болбосо балырлар. Демек көбөйүүгө бардык биз билген тирүү организмдердин бардыгы тең көбөйүүгө жөндөмдүү экен. Бирок булардын көбөйүүсүнүн эки формасы бар экен, биз жаңы эле тааныштык. Бул жыныссыз көбөйүү жана жыныстык көбөйүү аркылуу ишке ашат экен. Ал эми көбөйүү жүрүш үчүн сөзсүз түрдө бул тирүү организмдердин клеткаларынын бөлүнүшү аркылуу ишке ашырылат экен. Ал эми клеткалардын бөлүнүшү биз бүгүнкү күнгө чейин да таанышып келгенбиз. Бул амитоз жолу менен. Амитоз деген бул клетканын түз бөлүнүүсү, же болбосо буга прокариоттуу клеткалардын, картаң клеткалардын, рак шишигинин клеткалары, же болбосо патологиялык клеткалардын бөлүнүүсү аркылуу клетканын көбөйүшү, организмдин көбөйүшү бул амитоз жолу менен бөлүнүү болуп саналат экен. Амитоз бул көбүнчө клетканын ядросу бөлүнбөйт, мунун цитоплазмасы гана бөлүнөт. Мына ошол цитоплазма тез-тез бөлүнүү аркылуу ал жерде шишиктин пайда болушу, демек бул амитоз жолу менен клетканын бөлүнүшү аркылуу ишке ашырылат экен. Ал эми клетканын бөлүнүшүнүн экинчи баскычы бул митоз жолу менен бөлүнүү. Митоз жолу менен бул кыйыр бөлүнүү деп аталат. Кыйыр бөлүнүү көбүнчө дененин клеткасы. Бул митоз жолу менен же болбосо кыйыр жол менен бөлүнөт. Дененин клеткасы дегенде, мисал үчүн адамдын сөөктүн клеткасы, булчуңдун клеткасы, кандын клеткасы, нерв клеткалары, мына ушул органдардын клеткалары митоз жолу менен бөлүнүп, бөлүнүүнүн эле өзү ошол органды же организмди өстүрүүгө, өөрчүтүүгө, жетилүүгө алып келет. Демек, клетка бөлүнгөндө организм өсөт, өөрчүйт жана жетилет. Андан митоз жолу менен дененин гана клеткалары бөлүнөт экен. Мындан башка дагы биздеги биринчи белеттин суроосундагы суроо бул мейоз жолу менен клеткалардын бөлүнүшү жана хромосоманын кыймылдары деген. Анда мейоз жолу менен жыныстык клеткалар гана бөлүнөт. Башкача айтканда, мейоз жолу менен репродукциялык органдар көбөйөт. Ал эми репродукцияга бул албетте өсүмдүктөрдү алып карай турсак, анда өсүмдүктөрдүн репродукциялык органдарына бул аталык жана энелик чаңдыктын негизинде пайда болгон гүлдүн чаңдашуусу аркылуу өсүмдүктүн мөмөсүнүн пайда болушу жана уруктун калыптанышы бул клетканын ошол репродукциялык органдар аркылуу бөлүнүшү. Ал эми репродукциялык органдардын бөлүнүшү мейоз жолу менен бөлүнөт экен. Анда муну биз жыныстык клеткалардын бөлүнүшү деп карайт экенбиз.
Мына ушул жыныстык клеткалардын бөлүнүшүндө миостук бөлүнүүдө хромосомалардын кыймылы кандай болот деген суроону биздин биринчи белеттин суроосу болуп атат. Анда миоз процессинде хромосомалардын кыймылынын аракеттери бул бөлүнүү аркылуу ишке ашырылат. Албетте миоз процессинде бул жыныстык клеткаларга силер көрүп тургандай энелик гамета жана аталык гамета кирет. Бул жерде биринчиси аталык, экинчиси энелик гаметаны көрсөтүп турат. Мына ошол аталык жана энелик гаметалардын кошулуусу аркылуу түйүлдүк пайда болот. Пайда болгон түйүлдүк өсүп, өөрчүп жетилет. Мына ушул түйүлдүк кантип пайда болот? Ага чейин клеткалардын, жыныстык клеткалардын бөлүнүшүнө чейин экеселенүү же болбосо интерфаза мезгили жүрөт. Мына ушул интерфаза мезгилинде хромосомалардагы хроматиндерде бул тукумгуучулук белгилерди кармап жүргөн гендер бар. Мына ушул клетканын, жыныстык клеткалардын бөлүнүшү миоз 1 баскычын жана миоз 2 баскычын басып өтөт экен. Миоз 1 баскычында бир клеткадан 2 жаңы жаш клетка пайда болсо, ал эми миоз 2 баскычында бир клеткадан 2 жаңы клетка бөлүнүп 4 клетка пайда болот экен. Бул жерде өсүмдүктүн чаңдыгын алып көрсөттү. Мисалы үчүн чаңдык бул аталык гамета болуп саналат. Эми ушуну кененирээк түшүндүрүш үчүн мен силердин мунун фазалары менен түшүндүрүп коеюн. Бардыгыбыз тең жакшы билебиз, бул клеткалардын бөлүнүшүндө 4 фаза болот. Бул 4 фаза: профаза, метафаза, анафаза жана телефаза. Мына ушул миостук жыныстык клеткалардын да бөлүнүшүндө миоз 1де профаза убагында клетканын ядросунун челгабы ээрийт экен. Хромосомалар силер көргөндөй кыскарып жана жоноя баштайт экен. Жонойгондон кийин ушул профаза убагында хромосомалардын кайчылашуу аркылуу гендерди алмашуусу жүрөт экен. Бул гендердин алмашуусун силер көрүп тургандай кроссинговер кубулушу деп коет экенбиз. Мына ушул хромосомалардагы гендик алмашуу миоз 1дин профазасынан метафазасына өтүп жаткан мезгилде болот экен. Мына ушул профазадан метафаза мезгилине өткөндөн кийин бул клеткада силер азыр жаңы көргөндөй клеткалык борбор экеселенгенде 2 клеткалык борбор пайда болот экен да, бул клетканын 2 жагына тартылып, ар бир клеткалык борбордон микротүтүктөр келип чыгат экен. Микротүтүктөр келип туруп, ошо профаза бүткөндөн кийин метафаза убагында хромосомалар ал ядронун орто ченинде катары менен жайланышат. Мына ошол жайланган кезде профазадан кийин метафаза, метафазадан кийин анафаза мезгилинде 2 клеткалык уюлдун микротүтүктөрү хромосомалардын ортосундагы кинотохорлордон тартып, клетканын 2 жагын көздөй хромосоманы тең 2ге бөлөт экен. Башка айтканда, эгер 46 хромосома болсо, муну 23 хромосомадан бөлүп кетет экен дагы. Мына ошентип профазанын бүткөндөн кийин анафаза, анафазадан кийин телефаза, телефазадан кийин цитокинез болуп, бир клеткадан 2 жаңы жаш клетка пайда болот экен. Мына ушул 2 жаңы жаш клетка пайда болгондон кийин миостук клеткаларда дагы бөлүнүү жүрөт экен. Башка айтканда, бул бөлүнүүдө биринчи миоз 1ден айырмаланып, профазада буларда гендердин алмашуусу же болбосо конъюгация жүрбөйт экен, ген алмашпайт экен. Бирок калган профаза, метафаза, анафаза, телефаза деген фазаларды басып өтөт экен. Мына ушул миоздун экинчи миоздогу метафаза мезгилинде миоз 1дей сыяктуу эле клеткалык борбордун микротүтүктөрү клетканын ортосундагы хромосомаларды, 46 хромосоманы 2ге кинотохорлордон тартып, клетканын 2 уюлун көздөй тартып, экөөнү 2 жакка 23 хромосомадан бөлө баштайт экен анафаза мезгилинде. Анафаза бүткөндөн кийин телефазада хромосомалардын сыртында ядронун челгабы пайда боло баштайт экен. Телефаза 2 бүткөндөн кийин цитокинез башталат экен дагы. Цитокинезден бир клеткадан, демек 2-2ден 4 клетка пайда болот экен. Мына ушинтип миоз процессиндеги хромосомалардын кыймыл аракетинде булар бир клеткадан, дененин клеткасынан айырмаланып, буларда 2ден эмес 4төн клетка пайда болот экен. 4 жыныстык клеткалардын жетилген клеткалары бири-бири менен кошулуп, силер көрүп тургандай түйүлдүктү пайда кылат экен. Демек, бул хромосомалардын же болбосо жыныстык клеткалардагы миостук бөлүнүү убагындагы хромосомалардын кыймылын өттүк.
Бұл хромосомалардың қимылы миоз убагында митостон айырмаланып, же болбосо дененин клеткасынан айырмаланып, биринчи баскыч басып бүткөндөн кийин миоз 2 баскычында клеткалар андан ары дагы бөлүнүүгө өтөт экен. Мына ошол экинчи бөлүнүүдө биринчи алар 3 зонаны басат экен. Биринчи бөлүнүү зонасын, андан кийин өсүү зонасын, андан кийин жетилүү зонасын. Бұл боюнча бүгүнкү күнгө чейин дагы силер 8 класстын адам деген курсунан таанышып келгенсиңер. Мына ушул өсүүдөн кийин өсүү болуп жаткан кезде, мисалы үчүн энелик гаметаларда же болбосо жумуртка клетканын 4-өсүнүн 1-өсү гана жетилип, калган 3-өө жетилбей өлүп калат дагы. Ал эми аталык гаметалардын толук 4 пайда болгон жыныстык клетканын 4-өө тең толугу менен жетилет экен. Ошондо жетилген клеткалардын кошулушунан силер көргөндөй түйүлдүк пайда болот экен. Бул жерде мисалы үчүн силер көрүп тургандай мышыктын түйүлдүгү жөнүндө сөз болду. Бул жерде митостун да миоз сыяктуу эле профаза, метафаза, анафаза жана телефазаны басып өтөт экен. Бирок митостон миоз айырмаланып, силер көрүп тургандай 3-чү баскычында бул жерде конъюгацияланат экен, же болбосо ген алмашуу жүрөт экен. Андан кийин буларда 4-чү телефаза убагында бир клеткадан 2 жаңы жаш клетка пайда болот экен. Ал эми митозда же болбосо дененин клеткасында бир клеткадан 2 жаңы жаш клетка пайда болуп, хромосомалар 46-46дан дененин клеткаларына бөлүнүп кетсе, ал эми жыныстык клеткаларда болсо андан ары дагы бөлүнүү жүрөт экен. Мына ошентип бир клеткадан 2 клетка пайда болот экен дагы. Миоз 1 бүткөндөн кийин миоз 2-синде ар бир пайда болгон жыныстык клеткалар 2ден бөлүнүп, миоз 2де 4 клетка же болсо 4 клетканын ар бири жалкы бирден энди кармап жүргөн гаплоиддик клеткаларды пайда кылат экен. 2N деген дененин клеткасындагы диплоиддик клеткалардагы хромосомалардын саны экен. Ал эми 1N деген бул гаплоиддик хромосомалардын же болбосо жыныстык клеткалардагы хромосомалардын жыйындысы экен. Демек анда дененин клеткасы 46 хромосомадан турса, ал эми жыныстык клетканын хромосомасы 23 хромосомадан турат экен. Мен бирок жаңы эле силерге түшүндүрдүм. Мына ушул миоз убагындагы жыныстык клеткалардын бөлүнүү бүткөндөн кийин өсүү мезгилинде жумуртка клеткасынын 1-өсү гана жетилип, калган 3-өсү жетилбей өлүп калат экен. Ал эми аталык гаметалардагы жыныстык клетканын 4-өө тең толук жетилет экен. Бирок булар гаплоиддик клетка болуп, хромосомалары 1N башкача айтканда жалкы хромосомалардан же 23 хромосомалардан турат экен. Качан гана жетилген 2 жалкы хромосома кошулган кезде бул диплоиддик дененин клеткасы же болбосо түйүлдүк пайда боло тургандыгын биз жаңы эле тасмадан көрдүк. Эми мына ушул көбөйүү зонасында силерди мен да механизмин көрсөтүп коеюн. Ушу көбөйүү зонасында миоз убагында бир клеткадан 2 жаңы жаш клетка пайда болсо, мына ушул 2 жаңы жаш клеткада силер көргөндөй 4 жумуртка клетка болсо, 1-өө толук жетилип, 3-өө өлүп калса, ал эми энелик клеткадан айырмаланып, аталык жыныстык клетканын 4-өө тең толугу менен жетилет экен. Демек, бул экинчилик миоздогу жыныстык клеткалардын көбөйүү, өсүү жана жетилүү мезгилиндеги зоналарындагы бул хромосомалардын кармалышы жана клетканын жетилиши жөнүндө болду. Эми мындан башка дагы жетилүү зонасынан кийин албетте миоздун деги эле тирүү организмдерде бул миоздун кандай мааниси бар? Мына ошону биз миоздун биологиялык мааниси деп карайбыз. Миоздун биологиялык мааниси, мисалы үчүн, жетилген жыныс клеткаларында хромосомалардын гаплоиддик N саны калыптанат дейт. Демек, биологиялык эң биринчи мааниси жетилген жыныстык клеткаларда 23 хромосома, мисалы үчүн, адамдын хромосомасы болсо, гаплоиддик N хромосоманы кармап жүргөн 23 хромосома болсо, ал эми дрозофил чымынында 8 хромосома диплоиддик, ал эми 4 гаплоиддик жыныстык N кармап жүрө тургандыгын биз бүгүнкү күнгө чейин токтолуп келгенбиз. Экинчи, мына ушул жыныстык клеткалардын жетилген жыныстык клеткалардын кошулушунан 23 N хромосомасы биригип, 2N энелик хромосоманы же болбосо ушул жетилген жумуртка клеткасынын ичинде түйүлдүктүн пайда болушу 2N же болсо 46 хромосоманы кармап жүргөн дененин клеткасы жетилет экен.
тирүү организмдердин жыныссыз жол менен көбөйүүсү деп токтолдук. Мына ошол тирүү организмдердин жыныссыз жол менен көбөйүүсүнө мен сабактын башында көрсөттүм. Полип гидранын бүчүрлөнүп көбөйүшү бул жыныссыз жол менен көбөйүү деп. Деги эле жыныссыз жол менен кандай тирүү организмдер көбөйөт? Буга мисал үчүн өсүмдүктөрдү алып карай турган болсок, өсүмдүктөрдүн вегетативдик органдары жыныссыз жол менен көбөйүшөт. Буга мисал үчүн картошкаларды түймөктөрү менен көбөйтөбүз. Мунун уругун албай эле бир түймөгүн алып туруп төрткө бөлүп туруп көзчөлөрүн өйдө каратып отургузуп койсок, бир картошканын түймөгүнөн 4 жерде 4 бөлөк 4-4төн 16 картошканы берип көбөйүү жүрөт. Демек бул жерде жыныстык клеткалар же болбосо энелик жана аталык гаметалар катышкан жок. Мындан башка дагы ушул вегетативдик органдары менен өсүмдүктөрдүн жалбырактары аркылуу да көбөйтүп алсак болот. Көбөйүү дегенди биз сабактын башында токтолдук. Өзүнө окшош организмдин пайда болушун биз көбөйүү дедик. Анда силер көрүп тургандай, өсүмдүктөрдүн вегетативдик органдары аркылуу дагы көбөйтүү болот экен. Бул тамыры аркылуу көбөйтсөк болот экен, түймөктөрү аркылуу көбөйтсөк болот экен, жана сабагы аркылуу көбөйтсөк болот экен. Мисал үчүн сабагы аркылуу көбөйткөнгө силерге бул жерде өсүмдүктүн сабагын жетелеп көбөйтүү. Өсүмдүктүн сабагын жерге ийип туруп, үстүн топурак менен басып, ал эми бир чыккан жагын болсо таякка байлап койсок, башка жанындагы көмүлгөн жерден сабакта жаңы өсүмдүк келип чыгат. Же болбосо сабактары аркылуу, калемче аркылуу көбөйтүү. Бул жерде өсүмдүктүн бүчүрү бар жерин акырын кесип туруп, ал жерге өсүү гормонун сыйпап, сыртын полиэтилен менен жаап, 1-2 жумага чейин коюп койсок, мына ошол полиэтилен жабылган жерге тамыр пайда болот. Мына ушул өсүмдүктүн тамыр пайда болгон сабагын кесип туруп, дагы бир башка идишке отургузсак, бир өсүмдүктөн өзүнө окшогон дагы бир экинчи өсүмдүк келип чыкты. Демек бул вегетативдик органдары менен көбөйүү өсүмдүктөрдүн жыныссыз көбөйүүсү болуп саналат экен. Бул жыныссыз көбөйүү бир эле өсүмдүктөргө таанымал болбостон, жаныбарларда дагы жыныссыз көбөйүү жүрөт. Буга мен мисал үчүн башында полип гидранын бүчүрлөнүү аркылуу көбөйүүсүнө токтолсок, ал эми бул тасмада ушул бир клеткалуу түрү организмдердин көбөйүшү. Мисал үчүн бир клеткалуу түрү организмдердин клеткаларынын бөлүнүшү аркылуу дагы булар экиге бөлүнөт. Мисал үчүн эвглена, амеба же болбосо инфузория, туфелка. Мына ушул бир клеткалуу түрү организмдерден башка дагы көп клеткалуу тирүү организмдердин жаныбарлардын дагы жыныссыз жол менен көбөйө турганына, мисал үчүн, же болбосо ак планарияны алып карайлы. Ак планариянын жыныссыз жол менен көбөйүшү же болбосо регенерация кылышы менен көбөйүшүн алып карай турган болсок, бир ак планарияны экиге бөлүп койсок, бул жерде башы бөлүнгөн жактан куйругу өсүп чыга баштайт дагы, ал эми куйругу бөлүнгөн жактан баш өсүп чыгат. Бир эле ак планарияны 1 эмес 5 бөлүккө бөлүп туруп дагы аларды көбөйтсөк, анда бул дагы жыныссыз көбөйүүгө, же болбосо клеткаларды регенерация деген сөз бул кайра калыбына келүү дегенди түшүндүрөт. Демек бул ак планариянын жыныстык клеткалары кошулган жок. Денесин 5 бөлүккө бөлсөк, 5 бөлүктөн 5 бөлөк ак планариянын келип чыгышы дагы бул жыныссыз жол менен тирүү организмдердин көбөйүшүнүн дагы бир формасы болуп саналат экен. Анда бул жерде силер көрүп тургандай, мына ушул ак планариянын денеси бөлүнгөн кезде алар калыбына келе баштайт экен дагы, ар биринин башы жок жагынан баш өсүп чыга баштайт экен, куйругу жок жерден куйрук өсүп чыга баштайт экен. Мына ошентип бул тирүү организмдердин силер биринчи белеттин биринчи суроосу боюнча хромосомалардын кыймылдарынын миоз жолу менен бөлүнүү ыкмасында алардын көбөйүшүнө, ошондой эле жыныссыз жол менен дагы көбөйүүчү тирүү организмдер боюнча тааныштык. Демек бул биздин биринчи белеттин биринчи суроосуна биз кандай дайынданып жана кантип жооп бериш керек деген суроого жооп издей алдык болуш керек. Албетте силерге экзамендик ийгилик каалаймын. Ал эми мен ушуну менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.